Эркек как будто билбейт да ошол нерсе бар жөнүндөчү. Тот же самый презерватив, если раньше стоил 5 сомов, сейчас он стоит уже даже около 50 сомов. Остановить дальнейшее развитие ребенка тоже мы не можем. Состояние репродуктивного здоровья общества напрямую влияет на демографические процессы в Кыргызстане в последующие 10-15 лет. Какие проблемы у кыргызстанцев сохраняются в этой сфере? Научились ли они планировать семью и детей? Редакция «Кактус Медиа» побывала во всех областях, чтобы это выяснить. Репродуктивдүү ден соолук сексуалдык ден соолук менен тыгыз байланышта. Бирок бул тема талуулуу болгондуктан өлкөдө дээрлик козголбой келет. Кыргызстандыктар оргазм деген сөздү айтуудан да уялышат. Жуптар жыныстык көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын дээрлик талкуулашпайт. 5-6 баланын төрөп аткан аял, өзү катар төрөгөн аял эсинен деле чыгып калат. Аны эмне үчүн кылып атат, өзү барбы жокпу, жашоо бардыгыныкы эле ушундай, меники деле ушундай өтө берет. Бардыгы эле ушундай. Бири-бирибиз менен сүйлөшүүдөн уялабыз да. Себеби мен болсо жолдошумдун ошол жагын начар деп айтып койсом, ал айылдын бардыгына таркайт да. Анан келет баягы, баягыныкы мындай экен. Болду баягы эркек өзүнүн намысын жоготуп баштайт. Биз чоңойтуп атканда бардыгы эле айтпа, дебе, көрсөтпө. Жада калса биз прокладканы бекитебиз го. Прокладканы биздин эч кимибизди көрүп калбасын, жайып турганын билип калбасын, аны көрсөтпөйүн, буну көрсөтпөйүн. Эркек как будто билбейт да ошол нерсе бар жөнүндөчү. Апасынан төрөлүп аткан эркек билет да каяктан чыгып атканын, эмне болуп атат. Билиш дагы керек да. Качан аял кишинин ПМС деген нерсеси бар, башка нерсеси бар. Билип туруш керек деп ойлойм. Калк сексуалдык билимге терс көз карашта. Аны эрте жыныстык катнашта жайылтуу катары кабыл алышат. Ата-энелер бул теманы балдар менен талкуулоого батынышпайт. Бул да мектеп программасында жок. Өспүрүмдөр физиология жана мамилелер маселелерин өз алдынча түшүнүүгө аракет кылышат. Бойго жеткенде алар өздөрүнүн муктаждыктарын, бойго бүтүрбөчү ыкмаларды же үй бүлөнү пландоону түшүнбөй эле турмушка чыгышат. Контрацепцияларды колдонгон жарандардын саны азайып баратканы таң калыштуу эмес. Ал эми бойдон алдыруу өлкөдө бойго бүтүрбөнүн кеңири таралган ыкмаларынын бири ойдон калууда. Население мало информировано, и особенно молодежь недостаточно владеет знаниями, необходимыми для того, чтобы использовать контрацепцию. Поэтому у нас и уровень аборта остается пока высоким. Жыныстык катнаш жөнүндө гана эмес, эркектердин ден соолугу жөнүндө да айтуу уят. Кыргыз жигиттери көйгөйлөрү жөнүндө унчукпай урологко сейрек кайрылышат. Мындай мамиленин бирден бир себеби менталитет экенин адистер белгилешет. Коомдо эркектерден токтоолук жана чыдамкайлык талап кылынат. Ал ортодо урологиялык оорулардын саны өсүүдө. Алардын көбүн убагында дарылоо менен айыктырууга болот. Дарыгерлердин айтымында көп үй бүлөдө тукумсуздуктун себептери эркектерде жатат. Анан тукумсуздук деген чын эле көбөйүп атат барган сайын. 10%-ке жакын тукумсуздук көбөйө баштады жаштардын арасында. Ошон үчүн ал жагында көңүл бурушубуз керек да. Кыргызда ушундай бар. Тукумсуздук болуп, балалуу болмогон үй бүлөсү өз түрдө аялды күнөөлөшөт деген. Аял күнөөлүү, көрө албаса эле аял күнөөлүү. Чынында ошо үйлөнгөн үй бүлөлөрдүн арасында 40% күнөөлүү эркек. Ата-энелер балдарын ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрүн уялбастан айтууга үйрөтүшү керек. Келечекте бул эркектерге өз убагында дарыланууга жана баардык тобокелдик факторлордон качууга жардам берет. Нике кыйыштан алдын кыз менен бала таанышкандан баштап экөө чогуу доктордун көзөмөлдөн өтсө мен ушул маселени жөө. Себеби бизде миграция күчтүү. Ошого байланыштуу биринчи рентгенден өтүш керек. ВИЧ центрден анализдерди тапшырып, анан кийин аялдардын жана эркектердин көзөмөлүдөн, докторлордун медицина көзөмөлдөн өткөндөн кийин нике кыйса жакшы болмок деп эсептейм да. Дарыгерлерге алдын ала текшерилүү баланы пландоо баскычында өтө маанилүү болуп саналат. Ошол эле учурда калктын арасында корч көйгөйлөрү бар. Көбүнчө жубайлар балалуу болууга, ал эми аял кош бойлуу болууга даярданбайт. Во-первых, поздний учет. Они поздно обращаются к вам, беременные женщины. Во-вторых, если они обращаются, то внутриутробными инфекциями.
При обследовании мы обнаруживаем патологии, то есть пороки развития детей, плода. При беременности мы не можем их лечить. При таких ситуациях и мы не можем роды разрешить, то есть остановить дальнейшее развитие ребенка тоже мы не можем. Вот такие трудности у нас часто бывает. Түйүлдүктүн кемтиги ымыркайлардын өлүмүнүн экинчи негизги себеби болуп саналат. Алар көбүнчө аялдын денесинде керектүү микроэлементтердин болушунан көз каранды. Мисалы, фолий кислотасынын кош бойлуу учурунда эле эмес, боюна бүтө электи эле ичүү керек. Бул жерде биз дагы бир жолу кош бойлуулукту пландаштыруунун маанилүүлүгүнө кайрылабыз. Ымыркайлардын өлүмүнүн себептеринин арасында биринчи орунда бала жатында пайда болгон учурдагы шарттар турат. Негизинен алар кош бойлуулукка чейин аныктоо жана дарылоо керек болгон инфекциялар менен байланышкан. Үй бүлөнү, жубайлардын балалуу болууну пландабаганы төрөттөр ортосундагы кыска аралыктан дагы далил болот. В нашей стране, к сожалению, 18 тысяч женщин рожают 2 раза в 1 год. Это говорит о том, что мы не очень внимательно следим за собой, не обращаем внимания на состояние своего здоровья. Состояние здоровья женщины после родов восстанавливается только через 3,5 года. Она только через 3,5 года может родить следующего ребенка. У нас вот здесь, даже в нашем маленьком отделении, где лежит сейчас 40 женщин, можем спросить, какая женщина родила через 3,5 лет. И из этих 40 женщин, 5 женщин, возможно. А остальные 35 они рожают ежегодно или через 1,5 года. Естественно, ее состояние не готово. Дарыгерлер салмагы 500 грамм же андан ашык болгон ара төрөлгөн ымыркайларга кам көрүүнү үйрөнүшкөн. Бирок өнүгүү аномалиялары болгон учурда алардын колунан көп нерсе келбей калган учурлар болот. Мисалы түрдө атрезия желчеводящих путей деп коет. Бул атрезия желчеводящих путей деген бул өт бөлүп чыгарчу боордон кеткен түтүктөр жокко эсе болуп калат. Ал ошол боордон бөлүп чыккан түтүктөр жокко эсенин анын түрлөрү болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү тип болуп. Эгер биринчи жана экинчи тип болсо, биз ушул биздин больницанын негизинде, ушул больницанын условиях нашего отделения жардам көрсөтө алабыз. Болот, үчүнчү тип болот, атрезия желчеводящих путей, то есть ичиндеги да сыртындагы да өт бөлүп чыкчу жолдор жок болгон. Ал балдарга тилекке каршы биз жардам бере албайбыз. Ал балдарга бир гана пересадка жасалат, то есть боорду алмаштыруу сунушталат. Боорду тилекке каршы биздин Кыргызстанда алмашылбайт. Баары жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Жубайлар алдын ала текшерилип, дарыланса көйгөйлөр чечилет. Бирок жок. Региондордо медициналык жардам алууга олуттуу тоскоолдук болуп жаткан медициналык мекемелердин алыстыгы саналат. Кээде айыл менен райондук оорукананын аралыгы 100 чакырымдай болуп калат. Ал жакта дагы адистер жетишсиз. Балыкчы зонасы Чолпон ата менен Тоң кээде Кочкорго айрылат. Эми аялдын репродукталык ден соолугун азыр мындай так эсе жолго салынган же мынтейлер каралып атат деп айтыш аябай оор. Себеби мурда бизде деген аялдарды көзөмөлгө алган гинекологдор бар болчу, аялдардын именно репродукталык ден соолугун караган. Азыр болсо бизде андай кабинеттерибиз да жок, врачтарыбыз да жок. Азыр семейный врачтар. Бирок бул аялдын репродуктолук ден соолугу, даже эркектин репродуктолук ден соолугун караган, көзөмөлгө алган врачтар болбогондон кийин булар ар кайсы врачка көрүнөт да. Бир күнү сизге, бир күнү мага, бир күнү тияка, кимге да, кээде жеке менчикке, кимге туш келсе көрүнөт. Бирок аларды диспансердик наблюдение же болбойт, андан ары көзөмөлгө алып, андан аркы тагдыры эмне болот деген эч ким жок. Айрыкча аймактарда төрөттөн кийинки депрессияга кабылган аялдар менен иштей турган адистердин жетишсиздиги байкалууда. Бул иш үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгерлерине дагы жүктөлгөн. Адистер жетишпей жатканда жардамга медайымдар келишет. Канча медицина кызматкери бекитилген, канча күндө или ай сайын канча убакытта берип алып участокко бир медсестра, анан эми врачтар жетишсиз да азыр. Мен азырынча бир эле өзүм менен иштеп атам.
8 участок бар, бирөөндө бир врачыбыз бар, жетөөндө өзүм иштеп атам. 7 участок. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму аныктаган репродуктивдүү ден соолук бул жашоонун бардык этаптарында физикалык, психологиялык жана психикалык, социалдык жыргалчылыктын абалы. Көрүнүп тургандай Кыргызстанда абал идеалдуу эмес жана бул жаатта дагы көп иштер турат. Ал иштер мамлекет тарабынан кандай керек болсо, болочок ата-энелердин дагы ошончо зарылчылыгы корчу.